ekan. Жаңасы bu, ekasi bu. Ekasi жазға 3 асы ya. Айғыр қоясың биыл. Тоқтатшы, бияққа бұршы досым. Сызатта. Алейкум, достор, ассаламу алейкум. Көрчүлөр, жалпы эле жылкы сүйүүчүлөр. Бүгүн бизден ушундай болгон ат сатууга коюлуп атат. Бул аттын ээси жанында турат. Азыр ушу аттын ээси бир чекеден толук маалыматын бере берет. Адилет досум, бул аттын жашы канча болуп калды? Жашы азыркы моментте 2 асы, жазга Кудай кааласа 3 асы болот. 3 асы болот, а? Бу аттын улагы барбы? Улагына, така улагга, чоң торпо улагга гарантия. Жооп, Кудай болот. Ден соолук, соолугуна, путу колуна баарына гарантия, таптаза. Жакшы, бою канча чыгат? Бою 1.55 чейин чыгат да, 1.55ден андан жогорураак болсо керек. 1.55 бою бар дейт. Бул аттын линиясы бул линиясы өзү атасы азыр майлуу сууда жүрөт, майлуу сууда чабуулатат улакка. Түгү каерден чыккан? Бул аты Кантерин деген айылдан чыккан башында. Кантеринден ошо майлуу сууга сатылып кеткен. Азыркы күндө майлуу сууда экен атасы. Өзү түгү Ноокендин Кантерин деген айылынан чыккан экен. Бул бунун атасын күчтүү улакчылар чабып жүргөн да. Анан мен деле буну эми досум, бу аттын ден соолугуна, улагына, бар жогуна жооп деп атасың. Эми бу акчасын канчага коюп атасың? Акчасын 320 миң деп атам. Азыраак кичине кемитип берем, андан ылдыйына болбой калат деген. 320 миң деди. Кичине кемитип берем дейт. Кудай кааласа, номерин экранга чагылтырып калтырып коем. Дагы да калган сурай турган кызык нерселер болсо чалып, сурап сүйлөшө бересиздер. Кудай кааласа чабып көрүп акчасын берсеңиздер болот. Ассаламу алейкум.